Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү видеодон көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Бекжан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. 500 миңден ашуун адам менин түрдүү чыгарган медициналык маалыматтарымды көрүп, угуп, өздөрүнүн медициналык сабаттуулугун жакшыртып келүүдө. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ар бир жараныбыз өз ден соолугуна өзү жоопкерчилик алсын деп, өзүм врачмын аттуу долбоорду негиздеп, азыркы учурда элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жатам. Буга чейин 5400дөн ашуун бейтапты жеке көзөмөлүмдө дарылоо кылып, алардын ийгиликтүү дарылануусун, ийгиликтүү айыгуусун камсыз кылдым. Менин YouTube каналыма катталып, Instagram баракчаларыма катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул видеодо сиздер менен ушул өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары менен жүргүзүлгөн түз эфирди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга ийгилик жана жагымдуу көрүүнү каалайм. ЗПР деп диагноз коюшканда задержка присутствия деседичи. Анан жанда өзүн алып жүргөндөгү мелери алчыгын симптомдору почти алчыгын сыяктуу болот. Кулагымда дагы атит деп диагноз коюшканда течение жумалык течение берген, жумалык течение токкондон кийин кайра барып көрсөткөндө кулагы жакшы экен, бир кулагы жакшы экен, бир кулагы ошо дагы да ошо атис боюнча кызарып турат дешкен да. Жанагы аутизм эмес, кээ бир врачтар ЗПР деп коюп, кээ бирлери аутизм деп коюп, мындай сүйлөбөйт да. Понимание жок да, акырчы. Укканы кандай? Укканы прям громко көмөктүн мындай карайт, репкачы жедире карайт. А так вообще внимание бербейт да эчтекеге. Айлана чөйрөдө эмне болуп атат, музыканы деле аябай койсоң деле эч мындай балдар менен чогуу ойнобойт. Указательный палецти да кээде мындай көрсөтөт да. Азыр 3 жаш дедиңиз, э? 2 жаш. 2 жаш. Азыр как раз моментте урматтуу катталуучу. Азыр как раз периодуна плотно иш алып барып, плотно дарылап аяктырбасаңыз кийин аябай кеч болот да. Ошону ойлодум эле, кыжаак болот эле. 3 жаштагы ойлойт экен го, өзү негизчи аутизм депчи. Просто сиздердики азыр эң биринчи жардам толук жок аяктан. 10 күн жанагындай кортексин деген уколду жазып берди да. Аны алып Опасный укол. Бүттүңүздөрбү даже алып, алгыла дегеннен алатын дейт да. Унутса дагы вообще уктабайт, кеч уктабайт. Өзүнүн өзү күлүп эле мындай асманды карап эле мындай өзүнчө эле колдорун аябай карап монтип. Өзүнүн аламы бар да, ага менен де жүрөт, бирок адам менен сүйлөшпөйт, көзгө карабайт, канча аракет кылсам тапыр эле эмне болбойт да. Чын эле аутизмби же может башка оорулар барбы? Азыр даже антип суроо берген өзү туура эмеспи дегенде. Биринчиден азыр берде эң опасный нерсе баланын кулагынын маселеси болуп атат. Эртең эгер кулагын ичтет, иммунитетин жакшыртып, организмин жакшыртып, атиттерин жок кылбасаңыз бар го, эртең угуусу начар болуп калып, укпай калса бир нерселерди, бул уже вообще проблема болот. Аутизмби башка айырма жок болуп калат бердечи, түшүнүп атасызбы? Экинчиден балдар неге атит болот дегенде анемиянын өтө оор түрү менен ооруганда атит болот. Сиздердики анемиянын өтө оор түрү болуп атат. Эч ким дарылаган эмес, каякта кортексиңерди сайып жүрөт сиздерге кайра хуже кылыпчы. Ошонун айынан иммунитет түшүп, кулагына өтүп, кулагы жабыркап, мээзи өнүкпөй, центр Брока, Верника өнүкпөй, миелинизация процесси нормально жүрбөй, бала мындай өтө бир башкача абалда жүрүп атат да, түшүнүп атасызбы? Ошого биздин азыр биринчи нерсе
антип ар нерсе уколдорду сайып, аарыганда бир нерселерди ичирип жүрө бербей, биринчи базовый денсаулыгын жакшыртышыбыз керек баланы. Изилдеш керек, эмне мындай. Буга чейин ферритин, витаминди тапшырган белеңиздер? Кандай чыккан? Мына причинанын баары ушул жакта. Көрдүңүзбү, аябай низкий чыккан үчүн баланын мээзине кислород жетпей атат, баланын мээзине нерв системасы иштебей атат, баланын центр броковенники иштебей атат, кулагы жабыркап атат, атит болуп атат, андан айынан укпай атат, баланын нерв системасы начар болуп атат, тамак аш жакшы жебей жатат, андан айынан микрофлора бузулуп атат. Бүт элементарно мына ушул жөнөкөй баягы ферритинин астык анемиянын айынан бүт болезньнин баары башталып атат, бирок сиз ага көңүл бурбай элесиз. Каякта бир кортексин, мартексин, бир недоказанный дарыларды сайып, ал дары айтайынбы сизге, ал укол өтпөйт мээден, мээге жетпейт ал. Көпчүлүгүңүздөр ойлойсуздар, ошону сайдырып койсок эле бала сүйлөп кетсе керек. Жок, ал только баланын боору менен бөйрөгүнө зыян. Ал сиз барган невропатолог андан башка эчтекен билбесем, эмнени жазат анан? Айтсаңыз, эмнени жазат? Кичине мындай дүйнөлүк айтлайндарды окуп алса, up-to-date окуп алса, Кохрейнди окуп алсам эмне кылат анан? Советтер Союзунан калтырып кеткен ошондой кортексин, бүт гомеопатический препараттар, ноотроптор, невропатологдордун ишенгенде ошо ноотроптор, ал ноотроптор по идее мээге жетпейт, мисалычы жетпейт. Жөн эле физический жактан жетпейт. Анан бирок ошону мээге деп сайып атат жаш балдарга. Крупный рогатый скоттун кан-пан бир нерселеринен жасалат. Ошондой уколдорду сайдырып атасыз да. Бирок прекрасно билесиз, баланын организминде ферритин критический состояние экен, анемия критический состояниеде турган, аларга көңүл бурбай элесиз. Көрдүңүзбү? Башка эле. Мунун баардыгы эмнеден? Бул сиздин күнөөңүз эмес албетте. Бул жерде просто сизге жол көргөзгөн врачтардын күнөөсү. Вот ушул эле жооп. Анан тем более балаңыздын азыр могу возрастында аракет кылып, тезирээк лечение кылбаса, каждый убакыт өткөргөн сайын уже бул сиздердин утулушуңуздар болот да. Каждый өткөргөн убакыт. Ошондуктан биринчи очередь терапия, аркы берки, укол эмес, биринчи базовый эле элементарный анемиясын дарылашыбыз керек. Витаминдин жетишсиздигин дарылаш керек, тамагын нормага алып келиш керек, атитин жок кылыш керек, иммунитетин нормальный кылып. Мына ушул базовый 4 нерсени жасап алсак делечи, бул биз үчүн өтө чоң ийгилик да. Кышка чейин ошол нерсени жасап ала турган болсок, өтө чоң ийгилик. Андан кийин баардык нерсени нормага келтирип алгандан кийин анан уже кошумча терапия, логопед дефектолог, именно сүйлөөсүнө таасир берген препараттар, терапиялар, үй шартында жасай турган нерселерди уже кошсок, мына ошондо туура подход болот балагачы. Тем более сиздин балаңызда шанстын көпчүлүгү көп экенине эмнелер далалат кылат, указательный жест кээде чыгып калат, кээде карайт. Өтө сложный эмес. Менде ушундай пациенттер болгон, указательный жест биякта турбасын, адамды карабайт, даже апасын тааныбаган балдар болгон да. Сиздин балаңыз хотя бы сизди тааныйт да туурабы? Апам бар, мен ушундай бир, сиз айтсаңыз жүрөт жаныңызда, бир нерселерди кылчу, туурабы? Сизди угулбай атат жото сүйлөгөнүңүз. Нени? Мальтофер дагы вот курамында спирт бар, вообще мындай айрыкча мына Россиянын деңгээлинде чыккан мальтоферлер эффектеле бербейт андайчы. Спирт бар курамында. Спирт бул баланын нерв системасына кайра хуже таасир этет. Мальтофер жөнүндө чындыкты айтып коеюн сиздерге. Ишенбесеңиздер ошо ачып эле окусаңыздар, инструкциясы жазылып турат ошол жерде. Сиз ишенбесеңиз ачып окусаңыз, ошондой дарыны анан балдарга берип атасыздар да. Ошондой урматтуу атталчу. Мүмкүнчүлүк болсо 1 жылдык көзөмөлгө жазылыңыздар. Анан эгерде мүмкүнчүлүк жок десеңиз, анда уже хотя бы бир жакшы. Не дейсиз? Ооба, өзүм эгер мен жеке көзөмөлүмө жазсаңыздар, только өзүм көзөмөл кылып, жекече иштешип, күн сайын дневник жөнөттүрүп, күн сайын контроль кылып, ушундай форматта иш алып барабыз. Өзүм айтам, каяка алып барабыз, кандай кошумча терапия, кандай препараттарды беребиз, кайсы учурда кандай тактиканы кылабыз, бүт өзүм айтам да. Өзүм айтам сизге.
невропатологко качан барасыз, качан барбайсыз, качан кайсы узкий специалисттерге барасыз, мен бүт өзүм план түзүп берем. Ошонун негизинде под моим контролем бардык действияларды жасайсыздар да. Но зато эң башкысы так, туура, далилденген мета-анализдердин негизинде ылайык болгон ыкмаларды жасайбыз да буюрса. Ошол урматтуу катталуучу. Баары түшүнүктүү да? Башка суроолоруңуз барбы? Баары жакшы болот, буюрса эч кыжаалат болбоңуз. Балаңыз сонун абалга келет. Болгону үмүтсүздөнбөй аракет кылышыбыз керек. Кылдат аракет кылышыбыз керек. Грамотно, далилденген медицинанын негизинде тынымсыз күн сайын аракетти жасашыбыз керек. Очур. Бул мына уйкусун да нормага келтириш керек. Бул да аябай чоң проблема. Уйкусун да нормага келтиришибиз керек болот.